Той болот, тойдун эртеси де болот. Баш мыйзамга өзгөртүү киргенден бери пландалып келген биринчи элдик курултай бүтүп, эми анын жыйынтыгын эл күтүп жаткан учуру. Элдик жыйындын жүрүшүндө 2000дей суроо жана сунуштар айтылып, тиешелүү министрлик жана ведомстволорго тапшырылды. Ошол жыйындын башынан аягына президент Садыр Нуркожоевич Жапаров баш болгон бардык бийлик бутактарынын башчылары аягына чейин олтуруп, элди угуп, анан аягында кээ бир омоктуу, орундуу суроолорго жооп берди. Деги эле акыркы мезгилде мындай форматтагы жыйын болгон эмес. Иш-чарага катышкан 1072 делегаттын 400-ü жарыш сөзгө чыгып, анын 143-ü сүйлөгөн. Делегаттардын курамында 12 улуттун өкүлү болду. 80 жаштан жогорку 14 делегат катышып, улуу мундун өкүлдөрү көптүк кылды. Мындан улам коомчулукта жаштардын саны аз, алар өз сунуштарын айтпай калды деген кептер айтыла баштады. Бул суроого төрага төмөнгөчө жооп берди. Мен ойлойм, ушул жолку курултайда жаңы лицолор чыкты. Жаңы ойлорду айтышты. Жаштардын деле эмеси проценттик эме менен алганда албетте чындап эле бир аз азыраак болуп калды менин оюмча. Бирок келечекте курултай эч кандай маселени чечпейт деген ойдобочук бир жаштардан бирөө минтип айтат. Бу дагы деле баягы аксакалдар барып жыйналып туруп, анан сөзүн айтып тарап кетет деп мен өткөн болчумун дейт. Ана мен барбай коюп башка кишиге ордумду берген болчумун дейт. Мага жолугуп алып бир жаш жигит. Мындан ары бул курултайдын орду чоң экен, маанилүү экен. Мен барбай калганыма өкүнөм деди. Жолдон кармап алып мени мындай тааныбаган эле бир жаш жигит да. Мына сизге жооп. Демек мындан ары жаштар жок. Курултай маселе чече турган чыныгы бир элдик трибуна экен. Бул жерде биздин үнүбүздү ошол жерден айтып жеткирсек болот экен деген жаштар өздөрү аракет кылып келет. Бул жолу биз эч кимди кулагынан тарткан жокпуз. Элдин ичинен өздөрү шайланып чыгып келди. Болгондо да 2-3 тепкичтен кийин. Ошондуктан менимче жаштардын өзүнүн дымагына жараша болот. Жаштар буга чейин курултайга өзгөчө маани бербей келсе, эми ар бир идеясын айтканга эле эмес, аны тиешелүү кызматтар менен бирге ишке ашырганга шарт түзүлөт. Себеби курултайдын аксакалдар кеңеши 7 багытты тандап, анын бири жаштар менен иштөөгө багытталган. Маалымат жыйында курултайдын келечегине, ал бийлик менен элди жакындатууга жардам берерине ишенип, делегат катары тандалган дыйкан өлкөнүн келечегине кайдыгер карабаган үчүн эми аксакалдар кеңешине мүчө болуп олтурганын айтып берди. Мен деле мынакей мени деле шайлаганда айылда мен жөнөкөй эле дыйканмын. Кетмен көтөрүп, чөп чаап, өзүмдүн алма багым бар деген сыяктуу да. Ошон үчүн мени азыр бүт баары таң калып атат. Сен кантип ким сени ошол жака түрттү деп. Жогору айтканда эл мага ишеним бергенден кийин ушунчалык таза болду. Аксакалдар кеңеши иш алып бара турчу 7 багыттын бири айымдар менен иштөөгө багытталган. Себеби элдик жыйынга катышкандардын 924-ü эркек болсо, 148-и гана аял делегат түзгөн. 13% делегат болуп келди аялдардан. Дайыма эле ушу кай жерге барбай эле кайсы бийлик болбосун, дайыма эле ошо аялдардын саны өтө аз болуп калат да. Курултайда деле өтө аз айымдар келди. Бирок өтө аз айымдар келсе дагы ар бир айымдын ошо сүйлөгөн сөзү өтө курч жана мен ойлойм абдан бир жакшы, бир эффективдүү болду депчи. Өтө чоң сындар айтылды, аны өзүңөр билесиңер, саясий негизде дагы, экономикалык негизде дагы абдан жакшы сындарды айтып кетишти. Эми аялдар маселесинин өтө курч турганын баарыңар билесиңер. Бүгүнкү күнү 52% биздин элибиздин санын аялдар түзөт, бирок ошол эле учурда аялдардын түйшүгү өтө оор болгондуктан жана көп болгондуктан биз саясий башкаруу системасына келгенге өтө кыйын. 7 багыттын катарында улуу муун менен иш алып баруу, илимий интеллигенция менен иштөө, мигранттар жана аймактар менен иш алып баруу жана элдик демилгелер менен иштөө дагы бар. Маалымат жыйындын катышуучулары бийликтин маңдайына келип, буга чейин сын айткан жыйындар болгон эместигин айтышып, эл өкүлдөрү элдин үнүн бийликке жеткирбей, өз бизнестерин коргоп жүргөн үчүн коом өзү курултайды өткөрүүнү кош колдоп колдогонун белгилешти. Алардын айтымында эми курултай социалдык көйгөйлөрдү айтуу, сындоо менен эле чектелбей, ар кандай багытта өлкөнү ынтымакка чакырып, биримдик менен өнүгүүгө бет алганга шарт түзөт. Айза Камчыбекова, Нурдан Карпбеков, Пирамида.